Суроо үчүн депутат Сурбалдиева Эльвира Жырлабековна берилет. Рахмат. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө балдарды вакцинация маселеси Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кантип чечилип атат? Кандай иштер жүрүп жатат? Өзү балдарга эмдөөнү жүргүзгөнгө бекитилген календардык план бар. Ошонун алкагында биринчи деңгээлдеги медициналык жардам, медициналык санитардык жардамдын иш чаралары бул ата энелерди бала төрөлгөндөн баштап өзүнүн ар бир келген жашына байланыштуу вакцинацияларды өткөзүшүбүз керек. Бирок вакцинация милдеттүү эмес да. Милдеттүү эмес, бул ата энелердин Ошонун аркасы менен кайсы проблемалар чыгып атат? Көптөгөн ата энелер бүгүнкү күндө саны көбөйүп баратат, баш тартып атышат. Көп ар кандай себептер менен бул аягы барып, жанагындай осложненный формаларга алып келиши мүмкүн оорулардын. Кори да, например. Дүйнө жүзүндө кайсы балдардын эмдөө кайсы түрлөрү милдеттүү түрдө киргизилген? Бизде в добровольном порядке. Дүйнө жүзүндө милдеттүү түрдө вакцинация жүргүзүлөт деген маалымат бизде жок. Жок, Мунун баары только на добровольный эмнеге основе. дүйнө жүзүндө деген сандары бизден айырмаланат да? Сиздин жеке оюңузда да? Коомчулуктун ошондой мамлекеттик программаларга кылган мамилелери. Менин оюмча ошол маалыматты Бизде аткаруучу бийликте во всем виноваты мындай граждане болуп калат да. Коомчулукка ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө саламаттык сактоо кандай иш жүргүзүп жатат? Мисалы мен массалык маалымат каражаттарында көп маалымат байкаган жокмун да. Эл арасында региондордо сурасак, жок, аны сүйлөп баштаганда, мисалы түшүндүрүү иштерин айтып баштасаң, бунун аягы ушун, мисалы кори. Чоңойгондо кандай последствиялары, кесепеттери кандай десең, жок, биз буну билбептирбиз деп жооп берип атышат да. Бардыгында эле эл жаман болуп калабы анда. Коомчулук бул проблемаларда түздөн түз күнөөсү бар деп мен мындай алысмын андай ойдон. Бул жерде маалымат мындай аракеттери кичине может керектүү деңгээлде эмес. Ошонун Түшүндүрүү иштерин көбөйтүш керек. Түшүндүрүү иштерин биз ошол жактан иштесеңиздер деп мен суранат элем. Региондордо абдан мындай аксап атат, элде маалымат аз. Элде бул это просто опасно деген эле маалымат чыгып атат да. Рисктер бар. 0 там меньше 0,1% азыраак болот деп. Ошондо мисал катары келтирип, эл менен иштегилечи деп мен суранат элем да. Кесепеттер абдан чоң болот. Дүйнө жүзүндө, өнүккөн дүйнө жүзүндө милдеттирилген болбосо деле в обязательном порядке балдарын мындай вакцинировать эткен несколько вакцин бар да, ошол несколько эмдөө маселеси бар, ошол турат. Кийин биздин саламаттык сактоо системасына оор болуп калып атат дегенде мындай как-то не рассматриваем мы. Экинчи, прослеживание, маркировка боюнча айтып берсеңиздер, 2022 жылы киргизе турган маркировка 2023 май болуп калды. Эмне жетишпей жатат, кайсы жактан тоскоолдуктар болуп жатат да, система прослеживаемости боюнча? Маркировканы бул Единый электронный база данных лекарств киргизебиз дегенбиз да. Таможнядан, налоговыйдан маалыматтар болот деп, салык кызматы толук маалымат болот. Ар бир аптекада маалыматтар болот. Региондордо вспышка, ошол эле бир оорунун вспышкасы болсо, через эту электронную базу данных лекарств биз биле турган адамдар болобуз деп 2020-19 жылдан бери талкууланып жаткан иш чарабыз эмнеге ишке ашпай атат? Кайсы тоскоолдуктар болуп атат? Бүгүнкү күндө эң негизги тоскоолдук ошол дары дармектерди өндүрүп чыгарган завод, фабрикалар бизди маркировка кылганга биз линиябызды өзгөртүшүбүз керек деп суранышып атышат. Кичине узагыраак убакыт бериңиздер, биз ошол линияларыбызды түптөп бизге Кыргызстанга киргизүүчү дарыларга маркировканы коюп берели деп атат. Ал жерде электрондук бир өзгөчөлүктөр бар экен. Жок, макул, бул жеке компанияларды убакытын узартып берсеңиздер. Фонд аркылуу, бюджет аркылуу сатылып алган дары дармектерди эмнеге азыркы күнгө чейин маркировканы кыла албай жатасыздар? Это же просто, ну, в смысле, не так сложно. Частный компании жасай аласыздар да? Эльвира Жырлабековна, кошумча айтып кетсем болобу? Сиз кимсиз, кечиресиз? Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин директорунун орун басары Абдиев Мавлян. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 53-чү токтому март айында чыкты. Биз февраль айында чыкты. Биз ошол
март айынан баштап, 4 марттан баштап ошо Микрофон жакыныраак ала аласызбы? марттын 4 датасынан баштап дары каражаттарына байкоо системасын жүргүзө баштадык. Бардык байкоо системасы по этап менен кирип атат. Биринчи этап 4 этапка бөлүнгөн. Биринчи этапта наркотикалык, психотроптук жана заттар жана тез таасир берүүчү заттарды маркировка кылуу байкоо системасына киргизүү каралган. Ал системанын аягы мына 1-июлда бүтөт. Экинчи этапта мына сиз өзүңүз айткандай централизованный закуп менен сатып алына турган дары каражаттарына кирет. Үчүнчү этап жизненно важный препараттар бар, жашоого маанилүү болгон дары каражаттары кирет. 4-чү этапта ошол Кыргызстандын ичинде канча дары каталган болсо, ошонун баары ошол системага кирет. Ошондо түрктөрдүн системасы мененби? Кайсы системаны кабыл алып атабыз биз? Ошол түрктөрдүн системасы. Түрктөрдүн системасы менен да. Анан департамент лекарственного обеспечения боюнча да, дары-дармектер текшерүү боюнча. Бирок бизде ДЛОдо для ошо дары-дармектерди текшерүү үчүн реактивдер жетишпейт да. Биякта коллегаларым көп суроо берип атышат. Ошону ачык айтпайсыздарбы? Мы не можем полностью контролировать. Эмнеге реактивдер жетишпейт? Да, Ну, об этом же надо открыто говорить. Сиздин мындай сурооду өзүмдө кабыргасынан койдуңуз, ал чындыгында туура. Мисалы дары каражаттары катталган убакта гана фарм компаниялар ошол дары өздөрү ошо реактивдерди, стандартный образецтерди алып келет, ошону лабораториялык жасап берет. А когда вот официально кийин регистрация болуп бүткөндөн кийин официально ввоз башталганда, анда департамент өзү сатып алып, анан ошонун баарын текшериш керек да. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, департамент бул хозрасчетный организация, өзүбүз кызмат көрсөтүү менен гана өзүбүздүн мындай жумуштарыбызды аткарабыз да. Ошондуктан реактивдердин да баасы кымбат болуп атат. Анан экинчиден сиздер жана туура айтып кеттиңиздер, Европа мамлекетинен келген, анан дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун преквалификациясын өткөн дары каражаттары бул упрощенном порядке регистрацияда болот и сертификациядан өтөт. Рахмат. Доктурлардын арасында жанакы система бонусов деп көп биздин жарандарыбыз кайрылып арызданышат да, ошол боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Неэтичный маркетинг деген Эми жөнөкөй тил менен айтканда, когда биздин жаран дарыгерге келгенде навязывание лекарств да, кымбатыраагын же бир өзгөчө бир компаниянын, фарм компаниянын дары-дармектерин сунуштаган жөнүндө да. Бул көйгөй өтө чоң. Бүгүнкү күндө муну моюнга алыш керек. Врачтардын жандай менчик лаборатория, менчик аптекалар менен байланышкан фактылар өтө көп болуп атат. Буга каршы буну жок кылуу үчүн антикоррупциялык иш аракеттери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Эгер ошондой фактылар катталса, биз ошол врачтар менен Акыркы бир жылда ошол фактылар боюнча канча дарыгер менен иш жүргүздүңөр да? Мен дарыгерлер кармаганга каршымын, бирок деген именно ушул боюнча кандай иш жүргүзүлдү? Конкретно какая-то компания, какая-то фирма, какая-то аптека, я не знаю, какой-то бир доктор жөнүндө маалымат бере аласыздарбы? Менин билишимче бир да доктор расмий түрдө ушул боюнча айыпталган жок да? Эгерде айтып кете турган болсок, акыркы бир жылда кечээ жакында эле бир дистрибьютордун иш чараларынын туура эмес болгондугуна байланыштуу. Кайсы дистрибьютор? Мен аты жөнүн айтпай эле койсом, уруксат берсеңиз. Жок, биз билели да, кто работает плотно с врачами, какая фармкомпания вот так лоббирует через здоровье наших граждан деген суроо да. Это фармкомпания, которая поставляла лекарственные средства в Кыргызстан. Проблемы были с налогообложением и проведением неэтичного маркетинга. Сейчас в рамках следствия МВД проводит следствие. Работа ведется с 400 сотрудниками системы здравоохранения, которые были... 400 сотрудников системы здравоохранения участвовали в этом фарм-маркетинге. Да, около 400 человек. Это какой ЦСМ? Какая клиника? Город Бишкек? Нет, это не одна организация. По всей стране, да? Да, очень большое. Это огромное, это мошенничество. Кайсы статья менен айыпталып атышат? Неэтичный маркетинг деген статья барбы бизде? Жоопту Ички иштер министрлиги
сизге бербесем мен статья эмелердин аттарын Мага айтам берип экен. коесузбу Бирок ушул факт- маалымат жазуу ушундай түрүндө, факты- сурамачы. факты катталды бүгүнкү күндө. Ушул сыяктуу иш-чаралар жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө врачтар менен бул тарапта жумуштар Жок, бул деген массалык маалымат каражаттарын чыкпаптыр, ошон үчүн мен билбейм, укпапмын деген суроо ошол Жок, ал болду. жөнүндө болгон маалымат Бар да? бар. Мага берип коесуздарбы? Рахмат. Анан дагы акыркы суроо, биздин ординаторлор, биздин жаш доктурлар, дарыгерлердин көпчүлүгү деген же СНГ өлкөлөрүнө же алыскы өлкөлөргө чыгып кетип атышат. Урматтуу коллегалар, кичине тынчсызданасыздарбы? Урматтуу коллегалар. Же болбосо деген бизде Кыргызстанда мындай мен хирург болом десем, ошол профессия боюнча өсүү оор дейт. Анткени эски уже канча жашка келип калган эски хирургдар бизге деген ушундай шанс операцияга беришпейт дейт. Ушул боюнча жаш дарыгерлер, анан может быть ординаторлордун стажировкалары боюнча кандай иш-чаралар жүргүзүп жатат Минздрав? Чет өлкөгө чыгаруу, обмен этим молодыми специалистами деген бир программаларды, ошол иш-чаралар жүрүп жатабы? Бул тармакта Маалымат жок болсо кийин берем деп эле ачык айтыңыздар. жок, иш-чаралар жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ординаторлордун бүгүнкү сандары да көбөйүп, Кайсы мамлекет менен? Кайсы университет менен, мамлекет менен, оорукана менен? андай маалыматты билим берүү министрлигинде так болушу мүмкүн. Бизде андай маалымат жок экен, биз караштырып сизге кагаз түрүндө берели анда. Рахмат. Алмашуулар бар бирок. Рахмат. Мыйзамды колдойм, рахмат.